союзун. Философия, дин деген нерседе христиан динин назарга тутат дагы ошо кыяс кылып туруп ислам дини жөнүндө да сүйлөй берет. Чындыгында ислам динин түшүнгөн адам атеист болуусу мүмкүн эмес. Ислам динин түшүнсө ал атеизмден чыгат. Ал намаз окуган, 5 убакыт намаз окуган таквага айланат. Эгер ислам динин түшүнсө, ислам динин түшүнбөгөндүк эмнеден десе, биринчиден акыл калчоосу, акыл парасат өтө жалкоо, экинчиден ошол философиялык алардын аң сезимин христиан дининин кыясы менен улап салган. Же болбосо дин дегенде мисалы үчүн философия субъективдүү карайт да, динге бул адамдын ишенимине байланыштуу. Мисалы үчүн конфуцианствону да дин деп эсептейт. Мисалы үчүн айтайлы, буддизмди дин деп эсептейт. Мына ошого жанагы Далай ламалар, дервиштер, дваналар, мына ошолордун баардыгын дин адамдын өзүнүн жеке ишенимине байланыштуу дегендиктен ислам дининде руханий дин деп карашат. Мунун табияты адам сыйыныш керек болду. Сыйынганда эми булар назарга туткан нерсе эртенен кечке ушул мечитке кирип, эңкейип тоңкоюп намаз окуп ушул эле да, жакшылык. Ушу бул бетине урса, бул бетин тосуп бериш керек. Эч кимге жамандык кылбаш керек, чыдаш керек. Зулумат болсо дагы, эзип уруп токмоксо да ушу сабыр кылып отуруш керек. Ушул болду. Ислам динин табиятын ушундай деп түшүндүрөт. Биз айтабыз жок. Ислам дини андай дин эмес. Дагы ислам динин түшүнө бербеген биздин өзүбүздүн бирадарларда да бир каталыктар бар. Биздин пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам алар бир печел абышка окшотуп сүрөттөшөт. Ошол келип пайгамбарыбызга зулум кылса да кечирим сурай берген, ошондой бир нерселерди мойнуна көтөрүп, ушинтип эле бөжүрөп эле жүргөн бир абышканын образын беришет да. Жок, андай эмес. Ислам дини печелди кайраттуу, коркокту баатыр кыла турган дин өзү. Дагы бир жолу кайталайм. Печелди кайраттуу, коркокту баатыр кыла турган дин. Жана аны алып келген пайгамбар печел мындай күйреген абышка болушу мүмкүн эмес. Мына мага азыр 45-46га чыгып атам. Пайгамбарлык түшкөндө Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга 40 жаш эле. Менден 6 жаш бала болчу. Азыр мен 40 жаштагыларга братишка деп иничек катары карайм. 40 жашар ушул келишкен каудадагы жигитти элестетиңиздер. Кандай абышка болушу мүмкүн ал? Акыл эс, парасат эң туу чокусуна жеткен, жана өзүнүн элинде урмат сыйга ээ болгон, мына ушундай бир супермен дейбизби азыркы тилде. Ушундай бир красавчик киши болгон шахс. Эми динди жеткирүүдө кээ бир нерселерди ал зат чыдаганы аргасыз болгон, кээ бир нерселерди сабырдуулук кылган, кээ бир нерселерди каршылык көрсөткөн, мушташкан жерде мушташкан, күрөшкөндө күрөшкөн, өлтүрүшкөндө өлтүрүшкөн. Моюнга алышыбыз керек. Бул тарыхый факт. Буларды жашырбашыбыз керек. Эмнеге десе, ислам дини өзүнүн көрсөткөн регламент табияты бар. Мисалы үчүн эң негизги табияты исламдын бул саясий табияты. Ислам дини башка диндерден айырмаланып саясатка багытталган дин. Бул динди түшүнбөгөндөр, философиялык жактан динди мынтип карап алгандар, динди Далай ламалык, же болбосо молдокелик, же болбосо мындай бир руханий, раббани нерсе деп ойлойт дагы. Булар эмнеге саясатташып атат? Эмнеге, причем ислам и саясат деп мээлерине ошол нерсе кирбейт. Кечирип койгула. Ла илаха иллаллах Мухаммаду расулуллах деген бизди Аллах гана башкарыш керек деген сөз. Пайгамбар аркылуу, пайгамбар алып келген рисал аркылуу биз башкарылышыбыз керек деген сөз. Мыйзам чыгаруу прерогативасы Куран жана сүннөттөн. Ага карап жашоо образы бул саясий бийликке умтулуу. Диндин негизги табияты, ислам динин негизги табияты анын саясаттуулугу. Муну түшүнбөй эле ошо философиялык көз караш менен караган туугандарыбыз ислам саясатташып кетти, исламизм. Анан исламизмди таңгулаш үчүн терроризм, экстремизм, измдердин баарын тыгып таштады. Өздөрү да измдердин изминен чыга албай кыйналат. Мен бардыгын мынтип алып келип койсо, бардыгын мен ислам деп айтат элем ошонун бардыгын. Ооба, бул дин ушундай дин. Табияты ушундай. Экстремизми бар бул динде. Эмнеге десе, экстремум деген математикалык түшүнүктөн алганда четки точкалар, максимум жана минимум. Исламдын ички табиятында ортолук бар, ибадатты кармаштыкта, көз карашта алтын ортолук бар. Бирок капырлыктан суурулууда компромисс жок. Чуть-чуть капыр болуу, же чуть-чуть мусулман болуу мутлак жок ондай нерсе. Демек адам экстремум точкасына өтөт. Максимумдан минимумга же минимумдан максимумга. Мутлак мурда жашаган жашоо образынан башка жашоо образына өтөт. Чуть-чуть болбойт. Кичине мусулман, кичине капырчылык жок исламда.
Экстремизм десе, мен ушундай нерседе экстремизмди назарга тутса, мен буга макул дейм. Мыногу секулярдык светтик мамлекет буну сиңире албайт. Светтик мамлекетте намазыңды мечитке окуй бер, барып намазыңды окуй бер, ибадатыңды кыла бер, бирок баш ийүүдө биз чыгарган мыйзамдарга баш ийесиң дейт. Мына ушуга жок, мен Аллахтын мыйзамына баш ийем дегендерди сен экстрем өзгөрүп кеттиң, фанат болуп кеттиң деген нерседен ушу экстремизм деген нерсе бар. Бул мажбурлап коркутуунун астында светтик мыйзамдарга баш ийдирүү деп билет ислам муну. Эгер чындыгын айта турган болсок. Жана мыногу ислам дининин дагы бир табияты экономикалык табияты. Адамдардын жашоосундагы 24 сааттык жашоосу соода сатык. Рызкы табууда, аны өндүрүүдө, аны бөлүштүрүүдө соода сатык системасында Аллах субханаху ва таала бүт регламенттеп кое берген. Андан келип чыккан ислам банк системалар бар, экономиканын өзөгү болгон. Бүгүнкү секулярдык системадагы же капиталисттик системадагы банк системасы адамдарды тоноо менен алек. Адамдарды кедей кылууга кызыктар. Канчалык адамдар кедей болгон сайын бул банктар байыйт. Ислам банк системалары, табиятын караңдар. Канчалык адамдар байыган сайын ал банктар байыйт. Өзгөчөлүгү ушунда. Канчалык адамдар байыса ал банктар байыйт. Азыркы бүгүнкү күндөгү экономикалык матрица, капиталисттик экономикалык матрицаны карап көрсөңүздөр, бул ипотека, монополия, акционердик коомдор, биржалык оюндар, товар сырьёлук биржаларды, ошол эле банк системасы дагы бир жолу кайталанат. Ошого окшогон бир 20-30 механизми, рынок экономикасынын механизмдери адамдардын колундагы акчаны сууруп кетет, ушинтип. Bunun bardығы монополиядағы, биржадағы. Биржа чоң казино, өзүңөр билесиңер. Өмүрүндө пактаны кармап көрбөгөн биржевик Лондондо отуруп алып, бегебатта пактанын баасын бекитет. Казино, бул чоң казино. Акционерлик коомдор, ошолордун бардыгына ошо азыркы капиталисттик система ойнотуп аткан акча каражаттарындагы механизмдердин баарын ислам харам дейт. Харам деп кана калбастан ордуна өзү башка нерселерди сунуш кылат. Мунугу исламдын экономикалык табияты дейлет. Исламдын саясий маселелерди чечүүдө табияты. Бизде айтып атпайбызбы? Социалдык маселелерди, мисалы үчүн, бизде азыркы системада рынок экономикасынын өксүктөрү, бул жетимдер, кароосуз калгандар, ошолорду социалдык катмар деп ошолор камсыз көрүүнү прерогатива деп коет. Исламда социалдык система такыр башка. Эркек аял ортосундагы мамиле. Аялдын аялдай болушу, эркектин эркектей болушу. Аялдын аял табиятында бактылуу болушу, эркектин эркек табиятында бактылуу болушу. Мына ушундай ислам өзү ибадат системасы бар. Өзүнүн таалим системасы бар, өзүнүн адеп системасы бар, акыйда системасы бар, укук системасы бар. Мисалы үчүн ислам укук системасын биздин могу Романа Рим укук үй бүлөсүнүн мунарасынан караса түшүнүксүз. Романа Рим укук үй бүлөсүн мына ушундай коюп алып туруп, ислам укугун көрсөңүз, мына ушундай түшүнүксүз нерсе пайда болот. Үй бүлөлүк укуктар, мурас укуктары деген нерсе, бул Романа Рим адамдар чыгарган укук, Рим укугуна негизделген укуктарга түшпөйт ислам укугу. Ошондуктан муну светтик тарихтеги билим алган юристтер ислам укугун түшүнбөйт. Азыркы юридикалык окуу жайларда ислам укугу деп берип аткан, ал ислам укугу эмес. Ислам укугу такыр башка. Ал адам менен, пенде менен Аллахтын ортосундагы гана укук, милдет маселеси. Адам Аллахтын алдында милдеттүү, жана Аллахтын пендесинин алдында милдеттери бар. Аллах өзү алган. Ошондон келип чыккан мамилелер бар. Аллахтын алдында ата-энеңизге жакшы мамиле кылуу милдет. Аллахтын алдында аялыңызга жакшы мамиле кылуу милдет. Аллахтын алдында балдарыңызга жакшы тарбия берүү милдет. Бүт милдеттер мурас болобу, жер үлүш болобу, соода сатык маселеси болобу, кандай гана нерсе болбосун, укук, милдет маселеси пенде менен Аллахтын ортосунда. Ал эми мына Романа Рим укук маселесинде мамлекет жана гражданин көбүнчөсү. Жана адамдын табий укуктары деп Аллах Таала берген укуктарды да бөлүп коет. Мына ушундан улам бери дагы исламдын укук табияты адамдардын татыктуулугун көтөрө турган система. Демек, исламдын адамдын 24 сааттык жашоосун камсыз кыла турган системалардан турган
ушундай бир интеллектуалдык матрица.